Саламатсыңарбы? Здравствуйте. Биз жаккан Матай жазган жакшы кабардын 4-бөлүмүн улантабыз. 4-бөлүм ушундай болуп баштайт. Ошондон кийин Иса шайтан тарабынан сыналуу үчүн рух аркылуу чөлгө алынып барылды. Духом в пустыню для искушения от дьявола. Ошондо азгыруучу ага жакын келип, эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда мына бул таштарды нанга айланууну буйрук бер деди. Исага адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт деп жооп берди. Жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Бул окуя Иса бул шайтан тарабынан азгырууну жеңген жөнүндө жазылган. Шайтан көптөгөн адамдарды азгырып, ал өз колунда кармаган. Всех людей в своих руках. Эми Иса Машаякты дагы ушундай азгырууга аракет кылган. Вложить его в свои руки. Иса Машаяк ал 40 күн розо кармагандан кийин ал ага келип азгырганда, эгерде сен чынында Кудайдын уулу болсоң, анда мына бул таштарга нанга айланууну буйрук кыл деген. Буйруу деп. Знаете, ну на самом Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң деп ал айткан. деле Божий. Ал Кудайдын уулу болгондуктан ага кереги жок аны далилдегенге. Доказывает, превращая камень в хлеб. Бирок шайтан ал ушундай калп жол менен азгыргысы келген. Ооба, мен Кудайдын уулумун. Эмне мен бул ташты нанга айландырбайт дейсиңби? Мен канча кааласам ошончо кыла алам. Карасаң мына мен ушул ташты нанга айландырып атам. Эмне сен Кудайдын уулу эмессиң деп айта аласыңбы? И хочешь сказать, что я не сын Бога? Так он может сказать. Иса Машаяк ал ушундай анын эмесине азгырылган жок. Ловкие сатаны. Эгерде биз башталышты карап көрсөк, ал ушу Адам ата менен обо эне шайтанга азгырылышкан. Анан ал аялдан Кудай чын эле башка дарактагы ар бир дарактын жемишинен жебегиле деп айтты беле деп. Жок, өлбөйсүңөр. Бирок Кудай силердин анын жемишинен жеген күнү көзүңөр ачылат деген, жана Кудайдай болуп каласыңар деген. Что должна была сказать? Жылан, сен эмнени башка нерсени айтып атасың? Кудай антип айткан эмес. Ал Кудай мынтип айткан эмес деш керек эле. Сен такыр башка нерсени айтып атасың, Кудай мынтип айткан эмес деп. Говоришь совсем другое, не то, что говорил Бог. Ты не то, что принадлежит Богу. Эгерде мен сенин аркаңан кетсем, мен Кудайдын аркасынан кете албай калам. Тогда я не смогу следовать за Богом. Мен Кудайдын сөзүн кабыл алам сенин сөзүңөн караганда. Бога, чем твое слово. Адам ата менен обо эне так ушундай деп жооп бериш керек эле. Адам и Ева должны были именно так сказать дьяволу. 근데 아담 하와는 어디서께도 뱀의 말을 들을 것인지 하나님의 말을 들을 것인지 말씀을 들을 것인지 그 부분에 자기가 Бирок алар деген кимди уктуруш керек эле, Кудайдыбы же шайтандыбы? Сами. 마귀에게 Анан шайтан аларды азгырып баштаган. И мы можем почувствовать, что дьявол начинает... Алар өзлөрүнүн угушкан. 이 땅에는 많은 사람들이 여러 가지 문제 그 문제를 일으키는 장본 Адамдарда кыйынчылык болгондо бул бардык нерсени бул шайтандан келет. Дьявол. Шайтан биринчи ой салат адамга. Если сатана нам дает какую-то мысль, 그 생각이 Анан ушул ой иштеп баштайт да жана адамды алыстатып баштайт Кудайдан. отдалить нас от Бога, 하나님의 다른 어떤 인간의 방법으로 흘러가도록 우리를 Биз дагы Кудайдан алыстатып ушинтип баштайт. остановились от Бога. 그래도 우리가 사단에 이끌림 받으면 반드시 하나님과 대적할 수밖에 Анан эгерде биз ушул ойдун аркасынан кетсек, анда биз Кудайга мындай шайтанга каршы тура албай калабыз. 마귀는 예수님을 유혹해서
그래서 예수님도 우리 인간처럼 죄의 ал Иса Машаякты дагы азгыргысы келген өзүнүн бийлиги алып. как людей, Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң чын эле, анда айткының таштарга нанга айландыр таштарды. то скажи им всем камням, чтобы сделались хлебами. 아주 단순한 이야기 같습니다. Бул жерде Кудай шайтандын планы бар. 계획이 있고 Но здесь есть план дьявола. 그다음에 좀 더 나아가서 예수님을 마귀의 손 안에 넣어 Ал деген ушу шайтан Исага ой салгысы келген. Свои руки. 우리 같았으면 거의 자주 넘어지고 Эгерде бизге шайтан айтса, биз оңой эле азгырылып калмакпыз шайтанга. Мы бы искусились Ал собой, азгырылган эмес Иса. 하시질 않았습니다. но Иисус не так поступил. Адам деген мындай момун болуш керек. Человек должен быть скромным. 근데 사람이 종종 Бирок адам мындай боюн көтөрөт да көп учурда. Душа не скромная, она начинает... Билесиңерби, адам кандай бой көтөрөт? Мен акылдуумун, Душа человека гордится. мен жакшы ишти иштейм. О, я умный. 난 일을 잘 Ой, мен бул жолу биринчи орунду ээледим. 1등을 했어. О, в этот раз я занял первое место. 이러한 생각들이 우리 마음에 Анан бизде ушу нерселерди мына момундукту алып салат. Анан биз мындай туура адамдар болуп калабыз Кудай алдында. Правильными людьми, 이제 자기 생각을 Өзүбүздүн оюбуздун эле аркасынан кете турган адамдарбыз. которые следуют только Качан биз өзүбүздүн оюбуздун аркасынан кетсек, анда биз Кудайды укпай баштайбыз. Шайтандын үнүн гана аркасынан кетебиз. Анан Кудайдан алыстагандан алыстап баштайт андай адам. и все дальше от Бога становится. 제 속에 Анан ушундай бир терең ойго кирип, анан адам сөзсүз түрдө мындай жаман нерсеге 대부분 사람은 душар болот. 현재 가진 우리의 능력을 가지고 Анан өзүн мындай алдыдагы нерсени көрбөй калат. Что будет впереди? 내가 이래 하면 Анан эгерде ушундай кылсалар өлөрүн Они билишпейт. думают, что если они так поступят, они могут погибнуть. Мен көптөгөн адамдарды, ошо түрмөдө жаткан адамдарды үйрөтчүмүн. Что многих людей Анан мен эмнени байкадым, алардын өзгөчөлүгү эмнеде. Эгерде мен ушундай кылсам туура эле болот. Мени кармабайт деле. Бардыгы эле жакшы болот. 잡히지 않을 거야. меня все равно не поймают. 괜찮을 거야. Анан ошондой адамдар аягында ошолор түрмөдө. Те люди, которые так Шөт. думают, они оказываются в темнице. Эгерде мен уурдасам, мени болсо кармайт жана мен үй бүлөм калат. Мен түрмөдө отурам. Когда я уйду из семьи, 내가 감옥에 가야 돼. когда я буду в тюрьме сидеть, Адам ушундай ою кетсе, ал деген коркунучтун айынан деле ушундай ишке барбайт, жаман ишке. 정도 이런다고 그러면 Мен бул нерсени кылсам эч нерсе деле болбойт, эми түрмөгө түшсөм деле эчтеке болбойт я деп. совершу это, ничего будет нормально. Ушундай адамдар, ушундай нерсе бул өлүмгө алып барат. Но именно такие вещи ведут людей к гибели. 그냥 우리는 앞을 Биз билбейбиз, алдыда эмне болорун, өзүбүздүн кылган ишибиздин аягы эмне менен бүтөөрүн билбейбиз. Действий. 마귀의 유혹을 이 정도는 Анан шайтан азгырганда биз бардыгы жакшы болот деген эле сал. Душой, мы думаем, этого будет Эгерде мен Исанын ордуна болсом, анан шайтан мени азгырды деп коеюн. 유혹을 받는다고 해봅시다. И, допустим, Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда бул таштарды нанга айландыр дейт. Божий, скажи всем Эмне мен Кудайдын уулу эмес деп ойлойсуңбу? 하나님의 아들이 아니란 말이야. Эмне мен ташты нанга айландырбаймынбы? Мына мен нан жасап койдум таштан. 봐, 만들어 Мен ушинтип оңой эле шайтанга азгырга туш Я бы так бы болмокмун. легко искусился бы и сатаной. Иса муну кылган эмес, кыла албагандыктан эмес. Иисус не сделал не потому, что Иисус не может сделать Ал это. шайтанды жакшы билгендиктен. 사탄을 정확히 알고 있으니까 Но Иисус точно знает дьявола. 그 마음이 사탄의 말에 연결되어 있는 것이 아니라 하나님의 Анын жан дүйнөсү шайтан менен эмес, Кудай менен байланышкан. Словом Бога. Иса шайтандын салган оюна маани берген эмес. Слова сатаны. 하나님의 음성을 듣고 그 Ал Кудайдын үнүнө гана маани берген. Голос Господа Бога и реагирует. Кудайдын адамдары менен жана бул дүйнөнүн адамдары менен кандай айырма бар? И людьми мира. 사탄의 사람들 자기 속에 넣어준 사탄이 넣어준 그 자기 Бул дүйнөдөгү адамдар шайтан салган оюдун аркасынан кетет. Теми. 그 사람은 Алар китепти окушат, Читают Библию. 성경을 읽지만 Хотя читают бирок алардын ойлору туурадай болот Кудайдын сөзүнө караганда. их мысль больше твердит, чем слово Бога. 그런 사람들은 결국 이제 사탄에 이끌림 받는 Андай адамдар шайтандын үнүнүн аркасынан кетип анан Кудайга каршы чыгышат. В конце концов станут противниками Бога. 하나님에게 Кудайдын адамдары бир нече Поэтому Божьи люди должны... талаптан өтүш керек да. 우리 어떤 Кандай талап? 거치느냐면은 Какой процесс?
우리 조상 아담 하와는 사탄 음성을 듣고 타락하고 Адам ата менен ого эне алар деген күнөөнүн кулдары болуп калышкан. женой и стали рабами греха. Алардын уулу кабыл болсо Абылды өлтүргөн. Каин убил своего брата. Эгерде мен өзүмдүн оюмдун аркасынан кетсем, мен адам өлтүргүч болом. Я тоже буду злодеем. 아담 이후로 인간의 마음 안에 사단의 역사 안에서 우리 소유란 생에 다 Адам атадан менен ого энеден кийин адамга ой салуу аркылуу аны бузуп баштаган. 근데 대부분 사람들은 잘 모릅니다. Но большинство людей Эгерде алар өзүнүн жашоосун кылдаттык менен адам карап көрсө, смотрят свою жизнь. 내가 이렇게 эгерде мен ушундай Они понимают, что и когда я мындай жакшы ой эле болгон, бирок деген аягында жаман нерсе болгонун көрүп баштайт. 우리가 한번 Анан 1-2-3 жолу ушундай өткөндөн кийин түшүнүп баштайт адам. раз когда пробуем, мы понимаем. 내가 내 소유는 내 생각을 따라한 그 자체가 난 선한 줄 알고 깨끗하게 Мен өзүмдүн оюмдун аркасынан кеткеним бул мени деген каргышкап келерин көрдүм. Мен ушуну даана түшүнүп баштадым. И однажды я точно Мен ушундай жол менен кетсем, мен сөзсүз түрдө өлөмүн. Мен каргышка каламын. 저주를 받게 Мен мунун аркасынан, ойдун аркасынан кетпешим керек. 되겠구나. мне нельзя за этим следовать. 그 다음부터 내 소유는 육체의 어떤 소유 Ошол учурдан баштап мындай согуш башталат да. Появляется борьба моей души с моими желаниями. Эгерде мен өзүм согушсам, ушул ой менен жана Кудайдын сөзүн, Не получится. ал Павел эмне деп айткан? Апостол Павел в 7 главе сказал: 오란한 공고한 Мен бир байкуш адаммын деген ал, мени ким куткарат деген. «От меня от этой Эгерде мен ушул ойдун аркасынан кетсем, мен сөзсүз түрдө өлөм деген. за этими мыслями я погибну. Жакшы ой болсо дагы мен анын аркасынан кетпеймин деген. Да, даже если они хорошие, я не буду следовать за моими Анан бизде ушундай жан дүйнө ушундай орнуш керек да. Көп адамдар билбейт муну. 사람들은 Но те люди, которые глубоко не знают этого, 여전히 자기 소유는 생각을 따라 난 잘하는 Анан өзүнүн оюнан аркасынан кетип, мен акылдуумун, бардыгы жакшы болот деп у ойлошот. меня хорошая голова, и так искушается сатаной. 근데 정확하게 내가 내 생각을 따르는 자체가 Эгерде биз оюбуздун аркасынан кетсек, ушундай аны сөзсүз түрдө өлөм деп билиш керек. Бул ушундай чыныгы тобо келиш керек. Эгерде мен өзүмдүн оюмдун аркасынан кетсем, мен сөзсүз түрдө өлөмүн. Мен ушул ойдун аркасынан кетпешим керек. Биз ушундай нерсени кабыл алышыбыз керек. 정하게 되는 Мы принимаем такую душу. 그래서 내가 내에서 일어난 생각 Менин ойлорумду жана менин жан дүйнөмдү алмаштыруу алышым керек. Мою душу. 우리가 제일 처음에 이제 마태복음 강연을 시작할 때그 점을 Биз Маттайды окуп баштаганда биз ушу Рахав деген аял жөнүндө айтканбыз. 한번 정확하게 Сойку аял. Рав точно поняла. 여리고 성 Эгерде мен Жирихонго таандык болсом, мен сөзсүз түрдө өлөмүн. Если я буду принадлежать, Мен Жирихондон бошонуп, 내가 이 여리고성에서 벗어나야 돼. мен Жирихондон кетип туруп, мен деген Израилге жармашышым керек. к Израилю, Эгерде мен Жирихондо кала берсем, сөзсүз түрдө өлөмүн мен. получу проклятие, я точно погибну. Ал Рахав ал даана сызыкты койгон, ал түшүнгөн ал. И провела черту. 그 여리고성 사람들이 전부 Жирихондун адамдары бардыгы билген алар өлөрүн. Жители Ерихона все знали, что они все погибнут. Израиль эли келип туруп бардыгын талкаларын билишкен алар. Народ погиб, уничтожит их. 그러나 다른 많은 사람 자기 멸망을 받고 알아 Бирок башка адамдар эми өлсөк өлөттүрбүз да дегендей калышканда. Жили, ой, что же Бирок Рахав болсо андай кылган эмес. 하면 그렇지 않았어. Но блудница Рахав не так поступила. 내가 이스라엘 나라에 속해야지 이 여리고에 속한 Мен Израилге жармашышым керек. Я должна прикрепиться к Израилю, иначе если я буду находиться в Ерихоне, я точно умру, я точно 기존 погибну. 아합은 여리고 백성이 Анын жан дүйнөсүндө чечим болгон. Ал Жирихондо эмес, Израилге өтүү жөнүндө, Израилге жармашуу жөнүндө. 까지 현재 우리가 여리고성이 Бардык Жирихондогу адамдар өлөрүн билген ал. Как она знала, что жители Ерихона... Качан адам өзүн караганда, 우리 자신을 바라보면 Когда мы смотрим на себя, 우리가 저주를 받을 수밖에 없고 биз ушундай каргышка кала турган, өлүмгө дуушар боло турган адам экенибизди түшүнүшүбүз керек. 이제 여기서 벗어나기 위하여 내 생각에 떠나야겠다. 내 생각을 받아들이지 말아야겠다. Мен өзүмдүн ойлорумду ташташым керек деген ушундай түшүнүк келиш керек. должен оставить свои мысли. 그런데 그렇게 해보면은 뭘 느낍니까?
Мен өзүмдүн ойлорумду таштаганга мүмкүн эмес. У меня не получается Мен оставить таштай мысли, албайм бул это ойлорумду. непросто. 난 안 되겠네. У меня не Анан получится. биз ошон үчүн биз Кудайдын ырайымына, Кудайдын жетегине муктажбыз. Господа Бога, руководство от Бога. Анан Кудайдын сөзүн кабыл алуу аркылуу 하나님의 말씀 받아들이면서 И принимая слово Бога, асмандагы Ата, мен каргыштан качып кутула албаймын. 없습니다. Эгерде сен мени таштасаң, мен сөзсүз түрдө өлүмгө душар боло турган адаммын. Мага ырайым кылгынын деп. 은혜를 베풀어 주시기 Мени куткар ушул. 나를 여기서 건져 주시길 바랍니다. пожалуйста, спаси меня от этого. Мени бошот ушул каргыштан, өлүмдөн. 바랍니다. Пожалуйста, освободи меня от проклятия, от гибели. 이 그렇게 내 Бизде ушундай каалоо пайда болот, ушундай нерседен бошонгонго. Освободиться от моей души. 그게 이제 회개 Бул адам тобо кылуу аркылуу ал ишеним жашоосуна өткөн. Через покаяние и веру. Эгерде биз ушул тобо кылуу процессин өтпөсөк, И если мы не пройдем через покаяние и веру, эгерде биз өзүбүздү таштабасак, 아니하면 если мы точно не освободимся от себя и не оставим себя, шайтан ушунчалык акылдуу ал бизге караганда. дьявол намного умнее, чем мы. Бизди алып туруп бир адамды өлүмгө алып келүү ага өтө оңой нерсе. Просто для него. 그래서 우리가 정말 사탄의 권세 벗어나기 위해서 해야 할 일이 있다면 И поэтому, если что-то мы хотим сделать, чтобы освободиться от власти Эгерде дьявола, мен өзүмдүкүндөй кылсам, мен сөзсүз түрдө өлөмүн. Мен колуман келбейт бошонгонго. точно погибну. 난 안 되겠구나. Мен ушу жерде өлүп калышым мүмкүн. 할 수밖에 없어. Я точно в этом месте могу... Биз өзүбүздү даана билишибиз керек. 하고 Мы должны точно обнаруживать себя. Анан кеме чөгүп баратканда, 물에 들어가면 Например, когда корабль начинает тонуть, баардык ошо ичиндеги кемедеги адамдар аны ташташ керек кемени. нужно быстро уйти из этого корабля. 배가 Эгерде ал кеме чөгүп баштаса, анда түбүнө кетет ал суунун. На дно. Ошон үчүн адамдар кемеден секирип, өзүлөрүн өзү куткарыш керек. Люди должны прыгать из корабля, чтобы спастись. 날아오는 생각의 세계는 저주를 받을 Биздин ойлорубуз менен биз сөзсүз түрдө өлүмгө бара турган адамдар экенибизди, каргышка кала турган адамдар экенибизди даана түшүнүшүбүз керек. 잘 모르고 Но многие люди Адамдар ойлобойт канчалык алар ушунчалык жаман адам, ыплас адам экенин. Алар айтышат, мен жакшы жерлерим да бар. 난 잘하면 이 Мен жакшылык көп кыла турган жерлерим бар. Чынчылмын. честная, добрая сторона. Анан жакшылык кылсам мындай жакшы эле нерсе болот. 성실하게 될 거야. Я буду честным человеком. 거기에 Анан алар ушунга таянган адамдар өзүнөн бошоно албай кыйналышат. Они никак не могут освободиться от себя. 자기에게 속해 Анан аягында өзүндө ушундай ойлордо калган адамдар сөзсүз түрдө В өлүшөт. конце концов будут... Ошон үчүн жанагы чөмүлдүрүүчү жакан айткан тобо кылгыла деп. Поэтому Иоанн Креститель говорил, покайтесь. 회개는 내가 도둑 Тобо кылуу, ооба, мен урдадым же болбосо ушундай күнөө кылдым деген Преступление я... андан дагы башка дагы бир кадам кылыш керек. Но помимо этого... Мендеги болгон ушу жан дүйнөмдөгү болгон дүйнө, Мир души, который у меня есть. эгерде мен ушунун аркасынан кетсем, сөзсүз түрдө мен өлөм. Если я буду следовать за этими вещами, Мен я каргыштан кача албаган адаммын. не смогу Мен ушул нерседен дароо бошонушум керек. Я должен быстро освободиться от... Мен түбөлүктүү тозокко бара турган адам экенди Иначе я попаду в биз вечный ушуну ад. даана түшүнүшүбүз керек. 정확하게 우리가 Биз качан ушул нерсени түшүнгөндө, 그걸 정확하게 깨달으면 И когда мы точно это поймем, 우리 마음속 биз өзүбүздүн оюбуздун аркасынан кетпей калабыз. то в нашей душе мы не можем больше следовать за нашими мыслями. Анан мындай мен ушундай кылсам эчтеке деле болбойт деген бул менин оюм. А Кудайым эмне деп атат ыйык китепте? Биз ыйык китепти ачып туруп Кудайдыкын жан дүйнөсүн издеп баштайбыз. Менин ойлорум менен Кудайдын ойлору айырмаланып турат. Мои мысли и мысли Бога полностью отличаются. 난 여호와의 말씀에 내 Кудай айтып атат, сенин ойлоруң менин ойлорум эмес деп атса дагы, ошону окусам дагы, Ваши мысли. мен ушунчалык айырмаланганын билбептирмин. Не знал, что наша душа... Менин ойлорум Кудайдын ойлорунан айырмаланып турганын. Мои мысли полностью отличаются от мыслей 이 Бога. 생각을 따르면 안 되겠구나. Мне нельзя следовать за этими мыслями. 그래서 Ошон үчүн тобо кылуу керек жана Поэтому должно ушундай называться покаяние и вера. 내 소리는 내 생각을 ушул өзүбүзгө ишенген адамдан В того момента, ыргытып в который туруп, мы верим, өзүбүз нерсебиздикин таштап туруп, отвергаем биздин ужасные ойлорубуздун свои аркасынан кетпестен, 따르지 아니하고 не следуем за нашими анан мыслями Божьими. Кудайдын сөзүнө 말씀을 толугу менен кабыл алыш керек. Кудайдын сөзүнө кабыл алыш керек. И принимаем Слово Биз Бога. ошондо гана Иса Машаяктай болобуз. Тогда мы будем Иса бизге эмне деп айтып атат? 예수님이 뭐라고
Но что говорит нам бир Иисус? гана нан менен адам тирүү болбойт деп атат. Не одним хлебом человек жив будет. Бирок Кудайдын оозунан чыккан сөз менен аман калат деп атат. 그 말씀은 예수는 사탄의 음성을 받들지 않고 Чынында бардык ушул Это значит, что настоящая пища находится биз дагы Исадай болушубуз керек. 예수님처럼 돼야 합니다. Мы тоже должны быть Биз Исадан айырмаланып турабыз. 다른 부분이 있습니다. Иса бул Кудайдын уулу. 예수님은 하나님의 아들이지만 Ал эч качан өзүнүн оюна ишенген эмес. Ал Кудайдын сөзүнө ишенген. 하나님의 말씀을 믿었습니다. Он верил Слову Бога. 근데 우리는 내수 이런 생각이 다 내게 가깝고 Биздин ойлорубуз бизге жакын болгондуктан биз өзүбүздүн ойлорубузга ишенебиз. Анан ойдун аркасынан кетебиз. Большинство людей следует за своими 내 мыслями. 생각에 속해 Биз ой менен толуп баштайт биздин жашообуз. Такой жизнью, в котором мы наполняем мысли. Ошон үчүн биздин жашообузда өтө көп кыйынчылыктар бар. Именно поэтому в нашей жизни есть проблемы. 그내 생각 Эгерде мен өзүмдүн оюмдун аркасынан кетсем, мен шайтандын аркасынан кеткемдей болот. 예수 Ошон үчүн Иса айткан Поэтому, когда Иисусу сказал дьявол, 뭐 내가 사탄의 말을 듣고 내가 뭐 돌로 떡을 만드느니 안 만드느니 뭐 만들어 볼까 말까 мынаны жасаш керекпи, жасабаш керекпи, жасабаш керекпи эмеспи деп да ойлонгон эмес да. 예수님 마음 Ал Кудайдын сөзүн гана айткан ал. но он сказал слово Господа Бога, которое было его душой. Бир гана адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт деген. 나오는 모든 말씀으로 Но всяким словом из Эмне ыйык китепте ушундай жазылган эмес беле. 돼 있지 않아. Кудайдын сөзү ушинтип айтып атат. 말씀이 이렇게 말씀하지 않아. А мен бир гана Кудайдын сөзүнө ишенем. 말씀만 믿는다. А я Шайтан мен сенин сурооңо жооп бергим да келбейт, сени менен сүйлөшкүм да келбейт. Мен Кудай менен баарлашам. 하나님과 Мен Кудайдын чыккан сөзүнө гана ишенем, оозунан чыккан. я буду верить в слово Бога. 예수님의 마음 Биз ушуну Исанын жан дүйнөсүнөн көрө алабыз. Это мы точно можем обнаружить в душе Иисуса. 우리는 예수님처럼 Биз Исадай ушунча акылдуу адамдар эмеспиз. Не такие умные и мудрые, как Иисус. 그만해서 내 생각을 따라 내 원하는 것 Биз ушундай бой көтөргөн адам болгондуктан биз өзүбүздүн каалообуздун, оюбуздун аркасынан кеткен адамдарбыз. 먼저 성경 Ошон үчүн чөмүлдүрүүчү жакан айткан тобо кылгыла деп. Иоанн Креститель сказал, покайтесь, потом Анан жакшы кабарга ишенгиле 내 деп. 생각도 믿고 하나님의 말씀 Өзүңөрдүн оюңарга ишенбестен Кудайдын сөзүн кабыл алгыла деген. Бога. 내 생각은 버리고 하나님의 Өзүңөрдүн ойлоруңарды таштап, Кудайдын сөзүн кабыл алгыла деген. Слово Бога. 내 생각을 버리고 하나님 말씀을 받는 걸 가지고 Ушул өзүбүздүн оюбузду таштап, Кудайдын сөзүн кабыл алуу мына ушул тобо кылуу деген. 내 생각이 좋아 보여. Да, мои мысли кажутся хорошими. 잘 될 것 같아. Кажется, все будет хорошо. 이게 어디서 나온 생각이지? Но откуда Бул ойлор каяктан келди? Меникиби же Кудайдыкыбы? Жок, бул Кудайдыкы эмес. 하나님의 마음은 아닌데 Ыйык китепте мындай жазылган эмес. 성경을 보니 이렇게 Ыйык китепте мындай деп айтылган жок. 성경은 이렇게 말하지 않는데 Менин ойлорум Кудайдын сөзүнөн айырмаланып турат. Бул каяктан келди бул ой? Бул шайтандан келди. они откуда пришли? Эгерде мен ушул ойдун аркасынан кетсем, мен сөзсүз түрдө өлөмүн. Если я буду следовать за этими Мен мыслями, я кетпешим керек бул ойлордун ай. нельзя следовать. 대망을 당할 수밖에 없어. Я буду... Биз ушуну таанып билип баштайбыз. Точно мы это осознаем. 그래서 여러분 Кээ бир адамдар ушундай пасторлук кызматты кылат, миссионер болуп, Служить пасторами, миссионерами. 근데 이제 그 анан ушундай адамдарды мындай экиге бөлсө болот да. Всех их можно разделить на две части. Ал өзүнүн ким экенин билип, ал тобо кылган адам, Который осознал свою... ал өзүнүн оюн кабыл албайт ал адам. 생각을 믿지 않습니다. Не принимает свои мысли. 그 사람은 언제든지 자기 Анан ал өзүнө ишенбеген адам, ал дайыма Кудайдын сөзүн гана кабыл алат. Руководство от Бога. 생각을 깊이 생각. Бирок дагы бир адамдар бар, өзүнүн оюна гана ишенген. Люди, которые полностью верят, Анан өзүнүн ойлору жакшы болсо, ошол ойдун аркасынан кетет. им кажется хорошее, они следуют за своими хорошими 그런 мыслями. 사람 Аягында алар шайтандын уулдары болуп калат. Но такие люди в конце концов Анан Кудайдын аркасынан кете албай калат алындай адам. и они не могут следовать за Ооба, Исага ишенүү, Кудайга ишенүү абдан жакшы. Верить в Бога, верить в Иисуса Анан хорошо. тобо кылгыла, анан гана жакшы кабарды кабыл алгыла деп Сначала атат. покайтесь и веруйте Евангелие. 내 소유는 Биз өзүбүздүн нерсенин бардыгын ташташыбыз керек. Сначала должны оставить свою душу. Бул жер көп адамдар ушундай сызык өткөзгөн эмес. Большинство людей
анан жакшыга бар, тараткычы болот, миссионер болгусу келет. Или стать миссионерами. 그럼 그 사람들 뭐좀 잘 돼 가는 것 같다. 어느 날 사탄에 끌리면서 자기도 패망하고 Анан бир учурда жакшыдай болот, анан бирок качан шайтан азгырганда алар деген мындай өлүмгө дуушар болот да. Гибель. 그러니까 우리가 정말 그냥 대충 믿는 게 아니고 내 Биз чалабыла ишенбешибиз керек. Биз ар бир ойду мындай талдашыбыз керек. Расшифровывать. 성경 말씀 내 속에는 악화 더러운 것과 Менде жакшы, жаман гана ойлор бар деп атат адамда. Только злые, скверные, лукавые Адам эч байкабайт. Бирок эгерде терең ойлонуп көрсө, 깊이 생각해 보면은 Но если глубоко мы задумаемся, 내가 망할 수밖에 없고 저주를 받을 수밖에 анан 없고 ошондо 악한 인간 мен ушондой адаммын, мен ушул оюмдун аркасынан кетсем сөзсүз түрдө өлүмгө бара турган адам. Эгерде мен ушул ойдун аркасынан кетсем сөзсүз түрдө өлөм. Аларда коркунуч пайда болот. 깜짝 놀라 Мен азыр өзүмдүн оюмдун аркасынан кетип баратам. 따라가고 있어. Мен азыр өлүмгө баратам. 가고 있는 길로 가고 있는 Мен ушундай жол менен кетсем каргышка дуушар болом. так я Мен кетпешим керек бул жол менен. 안 돼. таким образом мне нельзя идти перед Богом. Анан биздин жан дүйнө ушундай кылдаттык менен кетет. Так начинает идти наша душа. 그때 Анан ыйык рух жетектеп баштайт бизди. И тогда драгоценный Дух Святой начинает вести меня. 그래서 아담 하와가 Адам ата менен обо эне алар деген Кудайдын үнүн уккан, шайтандын үнүн уккан. Змеи. Алар жыландын үнүн жакшы деп ойлошкон. Да голос змеи казался Биз деле ошондойбуз. 우리도 똑같습니다. то же самое и мы. Шайтандыкы бизге жакшыраак угулат Кудайдыкына караганда. Мне кажется лучше, чем голос Бога. Эгерде биз ушул шайтандын үнүн уксак, биз сөзсүз түрдө өлүмгө барабыз. Эми мен улантам, кийин жакшы калгыла. В следующей лекции я продолжу. 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오. Спасибо, до свидания.